Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында эл аралык банги тобунун кылмыштуу ишмердүүлүгү токтотулуп, мефедрон банги заты табылып алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 3-ноябрда Чүй облусунун Учкун айылынын боюндагы Манас аэропорту Бишкек Унаа жолунда жалпы салмагы 9 кг 980 граммды түзгөн мефедрон синтетикалык банги затын алып жүргөн 42 жаштагы жаран кармалган. Аталган заттын 1 граммы базар баасы 6000 сомду түзүп, жалпысынан табылган жүктүн баасы 59 миллион 880 миң сомго жеткен. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, УКМКнын тергөө камакчайына киргизилген. Бүгүнкү күндө синтетикалык дары-дармектердин жаңы түрлөрүнүн пайда болушуна байланыштуу, ошондой эле таратууну жана сатууну уюштурууда анонимдүүлүктү камсыз кылган коммуникация ыкмалары белгилүү бир акчалай сыйлык үчүн жаштар кеңири тартылууда. Буга байланыштуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ата-энелерди балдарына ар дайым көз салып, алардын убактысын жана чөйрөсүн көзөмөлгө алууга, ошондой эле тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырат. Эскерте кетсек, мындай кылмыштар үчүн 14 жаштан ашкан адамдар мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу менен кылмыш жоопкерчилигине тартылат.